Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жолдоштор, түз эфирге кайрадан чыгууга туура келип атат. Мынакей айтылган сөздөрдү дагы бир ирет айтып, сунуштаган идеяны сиздерге айтып берейин. Урматтуу мекендештер, баарыбызга белгилүү болгондой эле, бүгүнкү бийлик өз саясатын саясий куугунтук менен баштады. Бүгүнкү бийлик өзүнүн саясатын саясий оппоненттер менен күрөшүүдөн баштады. Ошол менен катар Кыргызстандагы социалдык, экономикалык кырдаал абдан оор болуп турат. Баалардын көтөрүлүшү, жумушсуздук, бир дагы завод, фабриканын курулбашы, мамлекетибиздеги көйгөйдүн системалык түрдө чечилбеши дагы эле ачык бойдон кала берди. Ошол менен катар бүгүнкүлөр өз үстөмдүгүн, өз мындайча айтканда эзүүчү таптын саясаты чындыкты айткан, чыркыраган биздин патриот инсандарыбызды түрмөгө камоодон баштады. Негизи эле Кыргызстанда, кыргыз саясатында өз бийлигин саясий куугунтуктан баштаган бул туура эмес салттардын бири болуп калды. Мындай бийликтин илдетинен биз арылышыбыз керек. Азыркы учурда көптөгөн биздин азаматтарыбыз чындыкты айтам деп, элдин таламын талашам деп түрмөгө кесилип кетишти. Жаңы жылды өзүнүн жакын туугандары менен, балдары менен, кыздары менен тосуунун ордунда сыздаган түрмөдө жаңы жылды тосууга аргасыз болушту. Шундай оор кырдаалда биз чыркырап чындыкты айткан патриот инсандарыбызды кошо кордобой колдоп алышыбыз керек. Баарыбыз биригип коргоп алышыбыз керек. Азыркы учурда бир гана чакырык жасаш керек. Ар бир саясий куугунтукка кабыл болгон инсандардын тарапташтары, партиялаштары, жакындары биригип бирдиктүү саясий куугунтукка каршы болгон кыймыл түзүшү керек. Бул кыймылды саясий куугунтукка каршы иштеген комитет ишин алып барышы керек. Мындай кылбаса ар бирибизди бирден сындырат. Эгерде баарыбыз бир муштумдай катуу турсак, мындан ары чындык үчүн күрөшкөн, адилеттүү жолдо жүргөн патриот азамат жигиттерибизди камамак турсун, жалган жала жабуудан сестенип калышат. Ошондой кырдаалды биз өзүбүз үчүн өзүбүз күрөшүбүз керек. Өз бактыбыз өзүбүздүн колубузда. Өз бактыбыз үчүн өзүбүз күрөшөлү. Урматтуу мекендештер, баарыбызга маалым, президент Садыр Жапаров бир чоң жыйын өткөзүп жатып, жалпы калкка кайрылды. Мындан ары Кыргызстанда саясий куугунтук болбойт. Саясий куугунтукка жол жок. Мен буга сөз берем деген. Иш жүзүндө биз түптүз ошол сөзүнө каршы келген кадамдарды гана көрүп келип жатабыз. Эгерде президент чындыгында эле саясий куугунтукту токтотом десе, анда жанындагы эки досун токтотуш керек. Эгерде саясий мотивдер менен куугунтук иштерин жок кылам десе, анда жанындагы
пактокорлорун жок кылышы керек. Сын айткан киши эч качан коркунучтуу болбойт. Сын айтса жакшы болсун деп айтат, мамлекетибиз оңолсун деп айтат, туура эмес кадамдардан алыс болсун деп айтат. Эгерде бир чака алып туруп, ошол токой аралап, бүлдүркөн чогултуп жатса, сенин чакаң тешик экен. Ошол чакаңан чогулткан жемиштериң, мөмө жемиштериң түшүп калып атат дегенди кантип жаман көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө кайрадан ошентип айткандарды сен менин чакамды тешектедиң деп туруп, ошо бир жердин бир тешигине түрмөгө тыгып салып атышат. Бул абдан сабатсыз, абдан көрөгөчсүз чечимдердин бири болуп эсептелинет. Чындыкты чыркырап айткандарды кайрадан сары майдай сакташыбыз керек. Себеби дал ушундай инсандарыбыз мамлекетибиз үчүн күйүп бышып жатат. Элибиздин таламын талашып жатат. Өзүнүн керт башын, ден соолугун, өмүрүн тобокелдикке салып туруп күрөшүп жатат. Тирүү кезинде биз сыйлайлык. Тирүү кезинде сыйлаганды үйрөнөлүк. Анан кайтыш болуп калгандан кийин эле бул кишилер жакшы болчу эле деп калыштын кереги жок. Ошондуктан азыркы учурда ар бирибиз биригип, ынтымакка келип, биримдикке келип, саясий адилетсиз куугунтукка кабыл болгон инсандарыбызды мыйзам чегинде бошотуп алышыбыз керек. Моя хата с краю деген позиция бүттү. Биздин балабызды түрмөдөн чыгарып алдык, бизден кийин сел боло берсин деген позиция бүттү. Баарыбыз Жеңиш Молдахматовдун, Бактыбек Калмаматовдун, Азамат Мусакеевдин жана башка патриот инсандарыбыздын тарапташтары, партиялаштары, үзөңгүлөштөрү биригиши керек. Ошондо гана жеңишке жетебиз. Бирден баарыбызды сындыра алат. Бирок баарыбыз бир уч болуп турсак, ал бизди сындырганын ордуна өзүнүн тишин сындырат. Эми мындай эмес беле. Ошол өз учурунда Сингапурдун башында турган Ли Куан Ю айткан экен. Мен бийликке келгенде алдымда эки жол турган. Биринчи жол элимди сызга отургузуп, досторумду, туугандарымды, жакындарымды бийликке алып келип, Forbes журналындагы эң алдыңкы миллиардер адамдардын катарына киргизүү жолу дейт. Экинчи жол элдин таламын талашып, элдин келечеги үчүн күрөшүп, мамлекетимди өнүккөн алдыңкы 10 мамлекеттердин катарына киргизүү дейт. Мынакей, мамлекетимди өнүктүрөм, элимдин бакубат жашоосу үчүн күрөшөм деген инсан биринчи ирет жанындагылардан баштайт. Эч учурда досторун, кудаларын, туугандарын бийликке бир кадам дагы жолотпойт. Өз учурунда Абсамат Масалиевич мамлекет башында турганда, Компартиянын биринчи катчысы болуп жүргөндө, керек болсо өз жубайын кабинетине бир кадам киргизчү эмес. Өз жубайын сен базарга барасыңбы? Эл катары коомдук транспорт менен бара бер деген. Жакындары саясаттын сый сөзүн айткандан корккон, сестенип турушкан. Таза инсан ушундай болот. Ошол менен катар айтып кетчү сөз өз учурунда Исхак Разакович айткан эле. Касташуудан качкыла, бирок адилдиктен тайбагыла.
Биз касташуудан качабыз. Бирок адилетсиз чечимдер чыгып атканда күчтүү, мыкты деген билимдүү инсандарыбыз чындык үчүн камалып жатканда кайдыгер карап үйдө тынч отура албайт экенбиз. Азыркы учурда биз колдоо көрсөтүшүбүз керек мындай инсандарыбызга. Кийин бийликке келгенден кийин Паткалимде табылат. Эдил Байсаловго окшош пактакорлор дагы сөзсүз түрдө болот. Биз сиздин жөжөлөрүңүз болобуз дегендер дагы табылат. Сиз биздин падышабыз дегендер дагы болот. Бирок башына чоң мүшкүл келип турганда, оор кырдаалда ар дайым биз мындай инсандарыбызды коргоп алышыбыз керек. Бийлик кордосо дагы биз колдошубуз керек. Ошондо гана мамлекетибизде жакшы өзгөрүштөр болот. Качанкыга чейин кимиси бийликке келбесин. Бакиеви болобу, Атамбаеви болобу, Жээнбекови болобу, Акаеви болобу, өзүнүн оппоненттери менен күрөшүү менен алек. Андан көрө мамлекетибиздеги алдыбызда турган так маңдайындагы проблемаларды чечишпейби? Күндөн күнгө элдин жашоосу оорлоп баратат. Жогоруда айтып кеткендей эле, экономикалык, социалдык абал оңой эмес. Эртеңки күндө элибиз эмне жейт? Кай жерде иштейт? Жаштарыбыз кандай тарбия алып атат? Кандай билим алып атат? Келечеги ачыкпы, кеңби? Деген маселелерди алдына коюп чечкендин ордуна элдин таламын талашкан азаматтарыбызды камап, куугунтуктап, зордоп, зомбулукка алып туруп түрмөгө тыккандык бул сабатсыздыктын туу чокусу. Ошондуктан биз коркпошубуз керек. Коркпогула, тургула, ойгонгула, ойлонгула. Чындык үчүн ар дайым биз бекем турушубуз керек. Кыргыз эч качан корккон эмес. Кыргыз ар дайым адилеттүүлүк тарапта болуп келген. Ханы болобу, кимиси болбосун, ар дайым адилдиктен тайбаган. Ошондуктан биз улуу инсандарыбыздын жолун улап, койгон максаттарыбызга жетүү үчүн биригели. Биргеликте сөзсүз түрдө биз койгон максаттарыбызга жете алабыз. Жараткан бизди адилеттүү, таза жолдон адаштырбасын. Ар дайым бар болойлук, чындык үчүн талашайлык, күрөшөйлүк. Бийлик болсо сындаганды камаш керек деген позициядан кайтыш керек. Сындаганды кайрадан жумушка чакырып, сунушта деш керек. Сунуштайсыңбы? Жаза деш керек. Жазайсыңбы? Жооп бер деш керек. Ушул логика менен иштесе, сөзсүз түрдө мамлекетибизде жакшы өзгөрүштөр болот. Урматтуу достор, тилекке каршы бүгүнкү күндө акты кара деген бийлик келип калыптыр. Мондай алып туруп китепти, бул китеп десе дагы
Жоқ, бұл планшет деп тұрып алған бийлик келиптир. Бирок биз принципиалдуу түрдө өз позициябыздан коркпой, тайбай турушубуз керек. Бүгүн чөгөлөсөк, эртең ар бирибизди түрмөгө тыгып салышат. Мындан Кудай сактасын, Кудай сактасын. Ар бирибиздин башыбызга түшчү иш эртең мени же сизди өз позицияңызды, керек болсо конституциялык укугуңузду колдонуп туруп, айткан чындыгыңыз үчүн камап салышы мүмкүн. Ушул бийликпи? Ушул укуктук коомчулукпу? Бул бир гана беспредел. Мындай беспределди токтотушубуз керек. Баарыбыз бириккенде ошондо токтото алабыз. Коркпогула, ойгонгула, тургула, күрөшкүлө.